Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге баарыбыз билген Нух пайгамбар жана анын учурундагы дүйнөнү каптаган топон суу тууралуу тартылган тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Тасма Библияга негизделип тартылгандыктан каармандардын аттары жана окуялары биздин ыйык китептен айырмаланып турат. Бирок жалпы жонунан Нух пайгамбар жана анын учурундагы топон сууну жакшы сүрөттөп көрсөткөн. Мен сиздерге тасмада кандай көрсөтүлсө ошондой баяндап бермекчимин. Анда эмесе даяр болсоңуздар биз баштадык. Тасманын башында Адам ата менен Обо энебиздин Кудайдын тыюусуна карабай шайтанга азгырылып бейиш дарагынан мөмөнү үзүп алганы сүрөттөлөт. Кудай аларды жазалап жерге түшүргөндөн кийин периштелер да аларга жардам берүү үчүн Кудайдын эркине көнбөй жерге түшүшөт. Кудай аларды да жазалап ташка айлантып жерде калтырды. Ошентип Адам ата Обо эне тукумулап, алардын баласы Каин шайтанга азгырылып, кичүү иниси Авелди өлтүрүп, жердеги эң алгачкы зомбулукту жасады. Убакыттын өтүшү менен адам көбөйүп, жер жүзүн каптады. Адамзатта зомбулук күчөп, жараткан Кудайын тааныбай, чоң адашуу да турушту. Адам ата Обо энеден бери 1000 жыл өтүп, Нух пайгамбар жарык дүйнөгө келди. Тасмада Нух пайгамбардын аты Ной деп берилет. Ной атасы менен отурган кезде ал жердеги эң алгачкы зомбулукту жасап, Кудайдын каргышына калган Каиндин тукумдары алардын жериндеги кем байлыктарына кызыгып, жерин басып алмакчы болуп, Нойдун атасын өлтүрүп салат. Ной ал жерден качып кетет. Арадан көп убакыт өтүп, Ной өзүнүн балдары менен жүргөнүн көрөбүз. Бул кезде Нойдун Сим, Хам жана Ефет аттуу 3 баласы бар эле. Хам ал жерден бир гүлдү үзүп жибергенде, Ной Хамга өзүңө керектүү гана нерсени ал деп, гүлдү да жөн эле үзбөш керек деп түшүндүрөт. Андан соң Ной асмандан бир тамчы түшүп, ал жерге дароо эле гүл өсүп калганын көрөт. Үйгө кайтып жатышып, жарадар болгон жаныбарды көрүшүп, балдарына жашын кыла деп айтып, ал жака адамдар келгенин билет. Жарадар болгон жаныбар ошол жерден өлүп калат. Аркасынан келген адамдар Нойду өлтүргөнгө аракет кылып, бирок Ной алардын өздөрүн катуу жарадар кылып ал жерден кетти. Кечинде жубайына бир тамчы түшүп, ал тамчыдан дароо эле гүл өсүп чыкканын айтат. Ошол түнү түш көрүп, түшүндө чоң атасы Мафусайлдын тоосунун жанында турган болот. Бир караса жердин баары кызыл канга боелуп, тамчы тамып, ал жерге дароо гүл өсүп чыгат да. Ошол замат ал жер деңизге айланат да, Ной суу түбүндө элдин баары калганын көрөт. Өйдөнү көздөй сүзүп баратып ойгонуп кетет. Жараткан ага белги берип жатканын түшүнүп, үй бүлөсүн алып чоң атасынын тоосуна жөнөп кетти. Жолдон алар кыйрап калган конушка туш болушуп, көптөгөн өлүк адамдардын арасынан Нил аттуу жарадар кызды таап алышып, аларды кууп жөнөгөн Каин уруусунан качып жөнөшөт. Чоң атасынын тоосу тарапка качып баратышып, Ной үй бүлөсүн качырып жиберип, өзү адамдар менен кармашмакчы болот. Бирок кууп келе жаткан адамдар Нойго жакындай албай туруп калышат. Артын карап таштан куралган периштенин соккусунан эсин жоготот. Көзүн ачып үй бүлөсү менен бирге чоң аңдын ичинде жатканын көрөт. Периштелер ал жерге келип, Нойду үй бүлөсү менен өлтүрмөкчү болушат. Ной аларга мен чоң атам Мафусайлды издеп баратам. Жараткан мага байланышып белгилерди берип жатат деп айтса, периштелер ага ишенбей, силер адамдар жараткан Кудайыңарды унутуп, Кудайдын өкүмүнө каршы чыккансыңар деп аларды өлүмгө таштап кетип калышат. Түн ортосунда Нойго периштелердин бири келип аны ээрчитип жөнөйт. Жол жүрүп баратып периште Нойдун үй бүлөсүнө өздөрү жөнүндө айтып берет. Алгач периштелер нурдан болгонун, адамзатка жардам берүү үчүн жерге түшүп, Кудай аларды жазалап ташка айланткандыгы жөнүндө айтып, адамзат көбөйүп бизге зулум кыла баштаганда, бизди бир гана Мафусайл коргогон деп айтат. Ошентип ал периште Нойду чоң атасынын тоосуна жеткирген соң, Ной баласын ээрчитип тоого чыгып чоң атасына келет. Ал чоң атасына жараткандан белги алганын айтып, жараткан жерди жаман адамдардан тазалаганы жатканын, бүткүл кургактыкты чоң топон суу каптай турганын айтат. Анан да Кудай менин бул жака келүүмдү каалады, эмнеге экенин билбейм десе, чоң атасы балким Кудай сени менин колумдан чай ичүүңдү каалагандыр деп, Ной чындап эле чайдын даамы бир башка экенин байкайт. Ной дароо эле отурган жеринде үргүлөп уктап түш көргөндөй болот. Ал суу үстүнөн чоң кемени көрүп, суу түбүндөгү өлүп жаткан адамдардын жанынан жан-жаныбарлардын баардыгы түгөй-түгөйлөр менен кемени көздөй сүзүп жатканын көрөт. Көзүн ачып жараткандын белгисин анык түшүнгөндөй болот. Андан соң чоң атасы ага бейиш бакчасынын уругун берип, бир нерсени эсиңе түйүп кой, жараткан сени жөн жерден тандаган жок деп айтат. Ной үй бүлөсүнө кайтып келип, жараткан биздин үй бүлөнү тандаптыр деп айтып, урукту ошол жерге отургузуп, эми биз чоң кеме курабыз деп айтат. Ной эртең менен туруп, аларга жардам берген периштени башка периштелер алып кетип жатканын көрөт. Ной аларга жараткандын белгисин айтып, чоң кеме курганга жардам берүүлөрүн суранат. Анда периште сен бизге Кудай менен байланыштым деп жалган айтып жатасың деп аны өлтүрмөкчү болот. Нойду өлтүрөйүн деп калганда ал жерден оргуштап суу чыга баштайт. Чыккан суу тездик менен ар тарапка агып жөнөп, бир заматта эле мелтирип жаткан ээн тала дүркүрөгөн токойго айланып, периштелер эми гана Нойго ишенип, ага кеме курууга жардам бермекчи болушту. Арадан көп убакыт өтүп, Ной үй бүлөсү жана периштелер менен бирге чоң кемени тынымсыз куруп жатышты. Нойдун балдары чоңоюп, Сим менен Ил бири-бирин сүйүп да калышты. Бул кезде кеменин курулушу дээрлик бүтүп да калып, бир күнү миңдеген канаттуулар түгөй-түгөйлөрү менен учуп келишип кемеге кире башташты. Нойдун үй бүлөсү бир заттын жардамы менен баардык канаттууларды аластагандай кылып уктатып коюшту. Хам атасына келип, баарыңар түгөйлөрүңөр мененсиңер. Керек болсо жан-жаныбарлар, канаттуулар да түгөйлөрү менен. А биз Ефет экөөбүз түгөйлөр жок калабызбы десе, Ной баласына жараткан мээримдүү зат
Ал силерди да жалгыз калтырбайт деп койду. Андан соң эле курт кумурска чымын чиркейден тарта жылаандардын көптөгөн түрлөрү жана башка сойлоп жүрүүчүлөр кемеге келип киришти. Ной аларды да жайына киргизип бекитти. Күндөрдүн биринде Хам Токойдон Каин уруусуна жолугуп калды. Алар Нойдун кемесин басып алуу үчүн келишкен экен. Ной баласын чакырып кемеге кетирип, Каин уруусун жетектеп келген Тубал Каинге "Силерге бул кемеде эч кандай орун жок" деп айтат. Күч менен басып алгысы келген Тубал Каин ташка айланган периштелерди көрүп, "Мен дагы да көп аскерлерди чогултуп келип, сенин кемеңди басып алам" деп артка кайтты. Кийинки күнү да жер жайнаган жаныбарлар келип кемеге кире башташты. Адаттагыдай эле кирген жаныбарлардын баардыгы узак уйкуга кетишти. Бир күнү Ил Нойго келип, "Мен сенин Хам менен Ефетке жубай издей турганыңды билем. Биз Сим экөөбүз бири-бирибизди сүйсөк дагы, сен Симге да жубай табууңду каалайм" деп ыйлап ал жерден чыгып кетет. Көрсө Ил жаш кезинде жарадар болгондуктан эми төрөй албайт экен. Ной түн жамынып Каин уруусуна барып, уулдарына жубай издемекчи болот. Бирок ал жактан элдин ушунчалык бузулганын көрүп, бир дагы адам жер бетинде жашоого татыктуу эмес экенин түшүнүп, кайрадан кемеге кайтты. Ал кайтып келип баласы Хамга аларга эч кандай жубай таппаганын айтат. Анда Хам ачууланып Токойду көздөй чуркап кетсе, Ил аны токтотконго аракет кылып артынан кетет. Ной жубайына "Биз адамдар жер бетинен тазаланышыбыз керек. Бирибиз да топон судан кийинки жашоого татыктуу эмеспиз. Анткени биз адамдар өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн баарына даярбыз. Мисалы үчүн сен деле балдар үчүн ар кандай зомбулукка барууга даярсың" деп катуу айтып салат. Андан соң Нойдун жубайы анын чоң атасына барып, "Биздин балдар тукумулашы керек" деп айтып, "Эгер жардам бере алсаңыз, жардам бериңиз" деп суранат. Чоң атасы болсо бардыгын Ной өзү чечет дегендей кылып койду. Хам Каин уруусун аралап жүрүп, өлүктөрдүн чуңкуруна түшүп кетти. Ал жакта Каиндерден жашырынып жүргөн бир кызды көрүп, ал кыз менен таанышып, тамактандырып, "Эми жубайымды таптым окшойт" деп калды. Ной жакында баары башталарын сезип, Хам менен Илди таап келүүгө Симди жөнөттү. Ил Токойдо Хамды издеп жүрүп, Нойдун чоң атасына жолугуп калды. Мафусайыл аны өзүнө чакырып, "Сен жаштайыңан Нойдун үй бүлөсү менен жүрөсүң. Мен сага ушу кезге чейин бир да жолу батамды берип, бата берүүгө уруксат сурап эле анын ичине колун тийгизип койду. Ошол замат Илдин ичи катуу ооруп, Мафусайыл кызды кете берсең болот" деп Ил артынан издеп келген Симге жолукту. Ной бардыгын даярдап бүтүп, бир заматта асманды булуттар жаап, жамгырдын алгачкы тамчылары түшө баштады. Тубал Каин бир топ аскерлер жана бир топ курал-жарактарды дайындап, Нойдун кемесин басып алууга жөнөп калышты. Сим жана Ил кемеге кайтып келишип, Хам дайынсыз болуп калгандыктан Ной аны өзү издеп жөнөйт. Бул кезде Хам кызды ээрчитип кемеге кайтып келе жатышкан. Бирок ал кыз жаныбарларга коюлган капканга түшүп калып, Хам аны бошотконго аракет кылат. Ал жерге Ной жетип келип кызды куткарайын деп, бирок Каин аскерлери аларга жетип калгандыктан баласын алып качканга аргасыз болот. Периштелер миңдеген жоокерлерге каршы турушат. Хам адаттагыдай эле атасына таарынып кемеге кирди. Периштелер миңдеген аскерлерге туруштук бере албай, алардын нурлары асманга көтөрүлүп жатты. Периштелер биринин артынан бири кетип отуруп, акыры бирөө эле калды. Аскерлер Нойго чейин жетип, Ной да алар менен кармаша баштады. Акыры акыркы периштенин да нуру асманга көтөрүлүп, жер астынан атылып суу чыга баштады. Тубал Каин кеменин бийик жерине чыгып, кемеге киргенге аракет кылып, балтасы менен чапкылай баштады. Хам кеменин бир жери тешилип жатканын көрүп калды. Жердин баарынан суу чыгып, чоң суу кемени көздөй багыт алды. Акыры ар тараптан келген суулар кемени көтөрүп кетти. Ной кеменин оозун ачып ичине кирди. Кеменин ичине элдердин кыйкырыктары угулуп турду. Бирок Ной алардын бирин да кемеге киргизип алган жок. Ной үй бүлөсүнө топон судан кийин адам баласы тукум курут болуш керек деп айтып, Кудай ааламды кантип жаратканын, анын ичинде биздин кичинекей үйүбүз болгон жерди, айды, күндү, абаны, жердеги сууларды, тоолорду, өсүмдүктөр жана жаныбарлар менен бирге адамды кантип жаратканын айтып берет. Ошол адам жаралып, адамдын тукуму уланган күндөн тарта жер бетинде зулумдук, уруш, согуш токтобой келет. Эми жараткан ошол дүйнөнү тазалап, кайрадан жаңы жашоо баштаганы турат. Бирок ошол ажайып дүйнөдө адам баласы жок болот. Эгер адам баласы топон судан кийин дагы тукум улап жашай турган болсо, анда зулумдук, уруш, согушта токтобойт. Адамзат кайра эле жерди бузуп, жердин түбүнө жетет деп сөзүн бүтүрөт. Андан соң балдарына, биз эми жердеги эң акыркы адамдар болуп калабыз. Силер бизди көмөсүңөр. Бири-бириңерди көмүп отуруп, акыры Ефет сен жердеги эң акыркы адам болуп каласың деп айтат. Кийинки көрүнүштө Хам кемеге киргенге жетишкен Тубал Каинди жашырып отурганын көрөбүз. Тубал Каин анын башын айлантып атасына каршы тукура баштайт. Күндөрдүн биринде Нойдун жубайы жана баласы Сим Нойго келип Илдин боюнда бар экенин айтышат. Аны уккан Ной бир тарабынан таң калып, бир тарабынан ачууланып кеменин сыртына чуркайт. Кудайга жалынып, андан ары эмне кылышын сурап, бир белги берүүсүн суранат. Ошондо канчадан бери тынбай жааган жамгыр токтойт. Ной жараткандын белгисин туура эмес түшүнүп, мен сенин талабыңды акырына чейин аткарам деп, үй бүлөсүнө эгер эркек бала төрөлсө, ал жердеги эң акыркы адам болуп калат деп айтып, эгер кыз төрөлсө, мен аны дароо өлтүрөм деп айтат. Убакыт өтүп үй бүлө канаттууларды учуруп, кургактык издеп жатышты. Сим жубайын алып, ал төрөгүчөктө эле кайыкка түшүп, сүзүп кетүүнү чечти. Жарадар болуп жаткан Тубал Каин
Хамды коркутуп Нойду бул жака чакырып кел, мен аны өзүм эле өлтүрөм деп айтат. Жаш үй бүлө Нойдон качып кетүүгө камынганда, Ной алардын качып кетүүсүнө жол бербей, алардын кайыгын өрттөп жиберди. Ошол жерден Элдин да толгоосу башталып калды. Ал төрөп жатканда Сим колуна курал кармап, баласын сактоо үчүн атасына каршы турду. Тубалкайымдын тилине кирген Хам атасын ага чакырып бермекчи болду. Ной ылдый түшүп, ага күтүүсүз жерден Тубалкайым кол салды. Экөө бир топко кармашып жатышты. Бул кезде Эл көз жарып, ал эгиздерди төрөгөн экен. Анан калса экөө тең кыз болуп, Сим жубайына биздин кыздарыбыз эч нерсе болбойт деп тынчтандырып, куралын алып эле Нойго жөнөдү. Ал дароо эле атасына каршы турмакчы болгондо Тубалкайымдын соккусунан эси ооп калды. Ной менен Тубалкайым кармашып жатып, кеме бир нерсеге урунгандай болду. Көрсө суу тартылып баштап, кеме бир тоонун чокусуна урунган экен. Эми Тубалкайым Нойду өлтүрөйүн деп калганда, Хам эсине келип бычагын алып Тубалкайымды сайып өлтүрүп салды. Ной дароо эле өйдө көтөрүлүп, Илге келип анын ордунда жок экенин көрдү. Жубайы болсо аны токтотконго аракет кылып ыйлап жатты. Ной бычагын көтөрүп кеменин үстүнө чыгып, Элдин ошол жакта экенин көрдү. Ной алардын эки эгиз кыз экенин көрүп, аларды өлтүрмөкчү болуп бир топко туруп, акыры мындай кыла албастыгын моюндады. Кийинки көрүнүштө көгүчкөндүн кайтып келишинен суу тартылып кургактык пайда болгонун билебиз. Арадан убакыт өтүп Нойдун кемеси кургактыкка түшкөнүн көрөбүз. Бардык жан жаныбарлар кемеден чыгып, ал эми Нойдун үй бүлөсү өз алдынча тиричилик кыла баштады. Ной болсо үй бүлөсүнөн алыстап эле көп убакыт бою үңкүрдө жашап калды. Хам болсо менин бул жерде ордум жок деп үй бүлөсүнөн бөлүнүп алыстарга кетти. Ной өзүн Кудайдын өкүмүнө каршы чыктым деп эсептеп, көпкө чейин өзүн күнөөлүү сезип жүрдү. Бирок акыры Кудайдын каалоосу ушундай болгонун түшүнүп, өз үй бүлөсүнө жубайына кайтып келип, тиричилигин улашты. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Нух пайгамбардын учурундагы топон суу азыркы коомго чоң таасирин берип, сабак болот деген ойдобуз. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңузга бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.